Чегаралаш Баткен районунун Көкташ айылынын аймагында кыргыз жарандары менен тажиктердин ортосунда чыр чыгып, тараптар бирин-бирин таш менен уруп, ок атылган. Чырда кыргыз тараптан баш аягы 6 адам жаракат алып, алардын арасынан 4-өө ички иштер министрлигинин кызматкерлери, калган 2-өсү жөнөкөй жарандар болгон. Ал эми тажик тараптан 3 киши жабыркагандыгын айтышууда. Биздин солдат атып коюшту. Чыр чыккан жерге ошол эле күнү чек ара кызматынын төрагасынын 1-орун басары Абдикарим Алимбаев жана ички иштер министрлигинин орун басары Сүйүн Өмүрзаков жөнөп кеткен. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Таабалды Тиллаев элди сабырдуулукка чакырып өттү. Сөзсүз бизди өкүндүрөт биздин кошуналардын мындай мамилеси. Биз жакында эле ошол курулуш иштерин токтотуу боюнча бүгүнкү чыккан кырдаал башка маселе боюнча көтөрүлдү. Ошо биздин жараныбызды сабап койгон себебинен көтөрүлдү. Бул эле себеп эмес, бул негизи бул чек ара көйгөйдө бир топ себептер бар. Ошон үчүн мен элибизди сабырдуулукка чакырат элем. Депутат Зиядин Жамалдинов чек ара маселесин чече албай жаткан өкмөткө сын айтып, бул багытта кылынып жаткан иш-чараларга көз салып турууну билдирди. Ал жактагы Баткенде жашап аткан элдерибиз бүгүнкү күндө коркуп жашап атат ал жактачы. Эртең күн эмне болуп кетет дегенчи. Бул өкмөт ушунда чыр чыкканда эле өкмөткө айтабыз, өкмөт бара сүйлөшөт, болду, биз сүйлөшүп койдук, протоколдорду түздүк дейт. Ага карабастан 3 ай 4 ай өтпөй кайрадан ушундай жаңжал чыгат. Мен айтайын деген тез аранын ичинде бул делимитация, демаркация маселеси чечиш керек ал жердечи. Эгерде ал маселе чечилбей турган болсо, мындайлар токтолбойт. Кайра кайталана берет. Ал эми эл өкүлү Улан Примов мамлекеттик чек ара кызматы менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин штабтарын түштүккө көчүрүп барууну сунуштады. Биздин ушул чек ара кызматы, ошондой эле өзгөчө кырдаал кызматы ушул толугу менен эң оор делген ушул түштүккө толук кандуу көчүп барууга жана ошол жерде ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө убакыт бышылып жетти дегенди билдирет. Себеби дегенде эң негизги оорчундуу маселелер ошол эле өзгөчө кырдаалга байланыштуу. Ошол эле чек ара маселеси бүгүн Жалал Абад, Баткен областтарында чыр чатактар чыгууда. Ошон үчүн башкы командованиясы, штаб баары ошол эң оорчундуу деген биздин мамлекетибиздин чек арасында жакын ошол жактагы областка жайгашыш керек деп эсептейбиз жана сунуштайбыз. Чырдын себеби катары Көкташ айылында чек аранын шарттуу сызыгынан жакын өткөн жолдо Тажикстандын белгисиз жарандары Кыргызстандын жаранын сабап коюшкандыгы болгондугу айтылууда. Учурда эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп, абалды жөнгө салууга аракеттер көрүлгөндүгүн билдиришти. Бирок чек арага байланышкан чыр чатактар чек аралаш аймактарда байма-бай чыгып келет. Адам өлүмү менен коштолгон акыркы жаңжал быйыл 16 сентябрда Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Максат айылына жакын жерде чыгып, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда ок атылган. Коррупциялык кылмыштар жөнүндө журналисттик иликтөөдө ататалган Райым Матраимов ошол иликтөөнү жүргүзгөн. Азаттык үналгысын Клуб KG жананы жарыялаган 24 KG агенттигин сотко берип, негизсиз жаманатты кылды деген негизде алардын баарына жалпысынан 60 миллион сомдук доо койду. Мындан улам Бишкекте жарандык активисттер сөз эркиндигин коргоп, Реакция 2 аталышындагы тынчтык митингине чыгышты. Наразычылык акциясынын катышуучулары бийликти коррупцияга каршы күрөшүүгө чакырды. Коррупцияны жок кылууга иш алып барыш керек. Бийлик өзүн коррупцияга каршы иш жүргүзүшү керек. Көз жумбаш керек. Бүгүн Реакция 2 деп чыгып аткандын өзү дагы абдан жакшы. Анткени айтып деп эле коюп жатыр, акыркы жыйынтык үчүн аракеттерибиз керек. Бир эле Райым деп туруп, анан бир менен токтоп койсок болбойт. Реакция 2 бүгүн кызуу. Митинг учурунда желек көтөргөн жана калпакчан 20дай киши басып келип, тынчтык акциясына чогулгандарга каршылыгын билдиришти.
Кырк чоро азыр Манас атанын айкелдин астында турат. Алар сөз эркиндигин колдоп келди, коррупцияга каршы күрөшөбүз деп келди. Болду анда биз менен эле мнениябыз бир экен, ошол тепте калалы. Эч кандай жок. Колуңузду кезеңиз, нормально. Эмнеге чүнкөнүп алышкан? Эмнеге Ким беттерин чүнкөнүп жаап атты? алышкан? Мен ал балдарды Беттерин жаап кечирип коюңуз. Калпак, желек, Калпак менен, Калпак, желпир менен, желек. маска менен эмнеге? Эми угуп туруңуз. Биз балдарыбызды, азыр ушу биздин балдарбы, балдар эмес, мен билейин деп келдим. Мен биле электим кайсы балдар экен. Мага маалымат жетти. Бир балдар ушундай бир кырчоронун атынан сүйлөп атат деп. Ошон үчүн мен чашып ушул жерге келдим азыр. Бирок милиция кызматкерлери убагында реакция кылуу менен эки тараптын ортосунда чагымчылдык жаралбашынын алдын алышты. Тынчтык митингине келгендер башкы прокуратурага жана сот бийлигине футболдо эреже бузгандарга колдонулган кызыл айып кагазын көрсөтүштү. Ал эми КТРКнын мурдагы башкы директору Илим Карыпбеков ЖМК өкүлдөрүнүн митингге чыгышы өлкөдө бийлик аларды укпай жаткандыктын белгиси деп эсептейт. Жөнөкөй адамдар эмне үчүн чыгат бийликке? Биздин сөзүбүздү уккула дегиш үчүн чыгат. Жалпыга маалымдоо каражаттарына ушул чыксын деш үчүн чыгат. Эми элестетиңиздер, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү чыгып атканы, бул демек ошол жалпыга маалымдоо каражаттарында укпай калды дегенди билдирет, ошон үчүн чыгып атышат да. Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов сөз эркиндигине байланыштуу буга чейин парламентте бир нече жолу маселе көтөрүлгөнүн кошумчалады. Жогорку кеңеш массалык маалымат каражаттары боюнча реакция кылганбыз. Реакцияны ошол күнү кылганбыз. Ошол реакция болгондуктан дагы жанагындай соттор бизде ошол биз менен кошо эле президент дагы өзүнүн реакциясын кылды, парламент кылды өзүнүн реакциясын. Соттор массалык маалымат каражаттарына коюлган жанагы аресттерди алды. Биз ойлойм парламент ага реакциясы кылып ал маселе чечилген. Жарандык коом бүгүн позициясын жалпы мындан ары андай болбосун деген пикирин билгизебиз деп атат. Өткөн аптада коомдогу кескин сын пикирлерден кийин сот массалык маалымат каражаттарынын банктагы эсебин камакка алуу жөнүндө арызын кайра чакырып алууга аргасыз болду. Арызды сот жогорку ылдамдык менен карап, дароо чечим чыгарганы коомчулуктагы көп суроолорду пайда кылган. Мурунку аптада Кой Таш окуясын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу чыккан. Бирок анын айланасындагы каршы ойлор азыркыга чейин токтобой келет. Комиссиянын мүчөсү Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова комиссиянын мүчөлөрү кол койгон корутунду менен жогорку кеңеште окулган бүтүмдө айырмачылыктар бар экендигин айткан. Айрым нерселерди кошуп бир топ жерин өзгөртүп жиберишкен. Бирок азыр мен аны далилдей албайм. Анткени корутундунун кол койгон бир вариантын бизге берген эмес, көчүрмөсүн да чыгартпай койгон. Алар корутунду менен таанышкыңар келсе, өкмөткө келгиле. Мисал катары айта кетсем, корутундуда жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков менен мурдагы депутат Равшан Жээнбеков тууралуу сөз болгон эмес. Муну 19 декабрда комиссиянын дагы бир мүчөсү УКМКнын төрагасынын мурунку орунбасары Артур Медетбеков дагы ырастаган. Комиссиянын корутундусуна аты кирип калгандан нааразы болгон жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков, эгерде мүчөлөрү кол койгон корутунду менен жогорку кеңеште окулган баяндамада айырмачылыктар болсо, анда комиссияны сотко берерин айтты. Мен ошон үчүн кандай болгон күндө дагы өзүмдүн ар намысымды, кадыр баркымды сактап калуу максатында комиссиянын корутундусунун эки вариантында жогорку кеңеште окулгандыгын жана Артур Капаров менен Медетбеков менен Клара Сооронко окулган документтердин алганга аракет кылам. Эгерде эки документ боло турган болсо, анда бул жараксыз болот дагы. Мен анда комиссиянын мүчөлөрүнүн бардыгын ушу жанагы жасалма документ жасагандыгы үчүн, это подделка документов, это был мамлекеттик комиссиянын корутундусу, это государственный акт, бул мамлекеттик комиссиянын корутундусу. Демек ошол жетекчилердин бардыгы мамлекеттик чыккынчылык кылды деп, мен алардын бардыгын кылмыш жоопкерчилигине тартыш үчүн сотко берем, жасалма документ жасагандыгы үчүн. Ал эми ошол эле комиссиянын мүчөсү Исмайыл Исаков корутунду эч кандай өзгөртүлбөгөндүгүн билдирди. Кошумчалай кетсек, сөз болуп жаткан мамлекеттик комиссиянын корутундусун жогорку кеңеш жактырган. Анда Кой Таш окуясына Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары жоопту деген таянак болгон. Кой Таш окуясы иликтенип, жыйынтык чыкты деген менен мындай кайчы пикирлердин жаралуусу мурункудан көбүрөөк суроолордун жаралуусуна алып келди десек болот.
Бишкекте Республика саясий партиясынын кезексиз съезди өттү. Анда Бабанов саясий ишмердигин жыйынтыктап жатканын айтып, жаңы лидер катары Мирлан Жээнчороевду көрөрүн кошумчалады. 2017 жылы саясаттан кеттим деп мен чечим кабыл алгам. Ал эми бүгүн болсо партиябыздын жаңылануусу бул убакыттын талабы. Жаңы жаш лидердин убактысы келди деп эсептейм мен. Мындай лидер катары мен Мирлан Канатбекович Жээнчороевду көрөм. Натыйжада Жээнчороев партиянын жаңы жетекчиси болуп шайланды. Мирлан Жээнчороев партиянын ишмердүүлүгүнөн алып кетүү чоң жоопкерчилик экенин белгиледи. Сиз туура айттыңыз, бул жөн эле жогорку кызмат эмес. Бул оор, бул жооптуу, бул абдан чоң планка коюлган, Бабанов менен коюлган планканы ошону алып кетиш мен үчүн чоң оор миссия. Бирок, өнөтөлчүмөн делегаттардын астынан, элдин астынан, маалымат каражаттарынын астынан жалпы элге сөз берем. Сиздин ийгиликтериңизди биз төмөндөтпөйбүз.